Бүгүн 2022 жылдын 26 майында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин номер 178 буйругунун негизинде биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгууларынын активдүү фазасы Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүнүн ок атуу талаасында жана Алабука районундагы 30-670 аскер бөлүгүнүн ок атуу талаасында өткөрүлдү. Машыгууга Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Эрлис Тердикбаев, Түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов, башка мамлекеттердин Кыргызстандагы аскердик атташелери, облустук, шаардык жана райондук деңгээлдеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көз салышты. Машыгуунун жүрүшүндө Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, Ош облусунун Ноокат районунун резервдик батальону, Ош шаарынын резервдик роталары, ИИМдин ички аскерлеринин атайын багыттагы Шер отряды, УКМКнын чек ара кызматынын атайын багыттагы Бөрү отряды, Саламаттык сактоо министрлигинин бөлүмдөрү согуштук кырдаалда биргелешип аракеттенүүнү практика жүзүндө көрсөтүштү. Машыгуунун катышуучуларына коюлган тапшырма мамлекеттик чек ара постуна кокустан кол салуу болгон учурда душман күчтөрүн белгиленген тартипте биргелешип жок кылуу, террористтик топ чек ара постуна куралдуу чабуул жасап, чек арага жакын аймактарды басып алууга аракет кылат. Күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлердин күч аракети менен куралчан душман топтору толугу менен жок кылынат. Ошондой эле машыгуу учурунда кооптуу аймактагы жашоочуларды эвакуациялоо, жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык тез жардам көрсөтүү, душман чабуулунан жер кыртышына зыян келген учурда радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу, блокпосттон чыккан өрттү өчүрүү ыкмалары практика жүзүндө көрсөтүлдү. Коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 биргелешкен мобилизациялык машыгуусунун катышуучулары өздөрүнүн жогорку деңгээлдеги чеберчиликтерин көрсөтүшүп, машыгуу өз максатына жетти.